4 гектар суға тайдоо жер сатылат. Анын 2 гектар тегеренте мондай сетка менен тосулуп, малина, ежевика, клубника эгилген. Анан 2 гектары беде себилип тургандар. Суга айдоо жер, арыктан суу ичет тургандар. Плюс скважинасы дагы бар, тамчылап сугаруу системасы дагы уже даяр орнотулган. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бул жер көпчүлүгүңүздөргө эле жакшы керек. Эсин номер экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Ушу айдоо жер Озерныйдын чыгыш тарабында жайгашкан. Бул жайга келүү үчүн сиздер туугандар Молодая гвардия жана Объездойдун кесишинчеги круговойдон түндүктү карай келесиздер. Озерныйдын киреберишинде эле посткайы бар. Андан дагы түндүктү карай жүрөсөңүздөр Сезбишектин кире бериши болот. Ошол жерден эле мына могу көчө менен чыгышты карай бир аз эле жүрөсүздөр туугандар. Могу жер менен сатылуучу суга тайдоо жерибиз жайгашкан. Анан бул жерден жүргөн туугандар маршрутка деле бар экен. Бул сатылуучу айдоо жерибиздин көрүнүшү туугандар. Так, аянты 4 гектар. Батыш чек экен, бул жактан башталат экен. Чыгыш чек аркы кошунага чейин суу мынакей туугандар. Арыктан аккан суу менен дагы беде тарабы ылдый турат, тамчылап сугаруу системасы менен дагы суугарылат. Анан спринтер менен келесиздерби, портер менен келесиздерби, трактор менен келесиздерби, транспорт келгенге мынакей жол. Так, андан ары 2 гектар беде, ар жакта 2 гектар клубника, малина, ежевика бар туугандар. Так, бул сеткага чейин туугандар беде себилген 2 гектарына. Бул сеткадан ары жагы уже малина, ежевика, клубника жана жаш бактары бар экен. Так, мондай бетон жана мондай сеткалар менен бул жактагы 2 гектар жер тегеренте тосулган. Мал, башка эч нерсе кире албайт. Сиз жогоо убактыңызда деле туугандар. Так, андан ары мынакей мондай жаш бактар бул жерде аркы азыр көргөзөм, ары жагында айдоо жердин каптал жагында туугандар шабдалуу бактары да бар. Анан бул вагон калбайт экен. Мына бул жеринде быйылкы жылга ашкабак эгилиптир туугандар. Ары жагында малина, ежевика жана клубника. Азыр аларды жакындан көргөзөм. Каптал жагы туугандар мындай жол калтырылган. Өйдөнкү жол менен жердин аягына чейин сиздер машинаңыздар менен да барып келе аласыздар. Жана бул жерден мынакей малина жер жемиши башталган. 70 соток малинасы туугандар 2-нчи жылы экен. Буюрса эрте жаздан уже 3-нчи жылы тамчылап суугаруу системасы орнотулган. Мынакей туугандар, анан скважина чыгарылган. Бассейни дагы бар. Могу тамчылап суугаруу системасыга. Экинчиден арыктан дагы өйдө жак менен мындайдан арыктан келген суу менен да суу ичсеңиздер болот. Таза экөө жетпей атса туугандар, мынакей ылдый жагында көл бар экен. Ошол көлдөн дагы суу тартып берсеңиздер болот. Бирок ага муктаждык жок дейт. Ушул арыктан келген суу жана тамчылап суугаруу системасы менен кенен эле бул жерди суугарсаңыздар болот экен туугандар. Мынакей тамчылап суугаруу системасы могу сетка менен тосулган 2 гектар жерге барына орнотулган. Даяр туугандар. Анан малинаны эрте жаздан өзүндө сатсаңыздар болот экен. Жана көчөттөрүндө сатуу уже быйыл декабрдан кийин эмки жыл болуп калатпы? Эмки жыл эрте жаздан уже кирешеге чыга берсеңиздер болот. Туугандар, чыгыш чегара мынакей бул сеткага чейин. Малиналардын орто ченинен мондай жүргөнгө чакан жол дагы ташталган. Так, анан бул жагында бассейн. Ушул бассейнден туугандар суулар чыгып, тамчылап суугаруу системасы менен бул 2 гектар жерди суугарат. Плюс могу жактан скважина чыгат. Аны менен бассейнди толтурасыздар. И бул жактагы мондай жамгыр сыяктуу мынтип чачкан мондай система да бар экен туугандар, жердин ортосунда. Мотор менен тартылып, мынтип чачат го туугандар, жамгыр сыяктуу кылып. Ушундай система да бар экен. Анан мынакей бул жерде скважинасы. Бул жерде мынакей тамчылап суугаруу системанын да трубалары бардык жака жайылган. И мынакей жердин каптал жагында шабдалуу бактары. Шабдалуу бактары туугандар. Так, анан бери карай. Бул жерде мына малина, ежевика деп коетпу? Ушундай жер жемиштер. Булар дагы тамчылап суугаруу системасы орнотулган. Бул жакта мына чоңоюп кеткендерине уже монтип эме тартылып тур, зымдар тартылып, ушинтип эме кылынган туугандар. Так. Анан бул каптал жагында жол туугандар. Документ боюнча айттык, бардык керектүү документтери жердики бар экен. Аны келгенде эс менен дагы карап көрсөңүздөр болот туугандар. Анан бул жердин эң эле түндүк чегарасы мынакей могу сеткалар бүткөн жерге чейин. Ал жагы көл туугандар. Жана айткандай, бул жактагы скважинанын арыктан келген сууну жеткире албасаңыздар, бул көл жактан деле эгер суу тартсаңыздар болот экен.
жана бул жагында да ашкалак жер жемиши эгилиптир. Эгер бул малиналарды, ежевикаларды көбөйтөм десеңиздер, мына бул жерге, анан өйдөдөгү жана ашкалактын жерине, жана өйдөдөгү беденин жерин дагы эле малина кылып салсаңыздар деле болот туугандар. Анан транспорт жана озерный айылынан туугандар түзүлө чыгасыздар. Негизи бияка чейин транспорт келет. Анан базарларга барганга деле ыңгайлуу бул жактан. Түз чыксаңыздар Молодая гвардия. Так, андан нары айтайын дегеним, эгер Сары Өзөн дыйкан жака эгер могу мөмө жемиштерди, жер жемиштерди алып барам десеңиздер, бат эле барасыздар. Так, бул жердин баасы $60,000 сурап атыптыр. Анан реальный клиенттер менен дагы сүйлөшөбүз дейт туугандар. 0771 12 01 13 0771 12 01 13 номери менен байланышып дагы сурап билсеңиздер болот туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай 4 гектар сууга тайдоо жер издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.